aytып берейин dedi. Түндөсү тахажжудга турдум дейт. Алла Таалам канча товфик берсе, ошонча намаз окудум дейт. Бир маалда көзүм илинип кетти дейт. Куш уйку деп коебуз го. Оор бир нерсе сезип, карасам, пайгамбарыбыз ушу түшүндө да. Пайгамбар түшүндө Алла Тааланын алдында отурган экен дейт. Алла Таала менен сурады дейт. Фима яхтасиму малаул а'ла. Алла Тааланын алдында Аллага эң жакын өзгөчө периштелердин бир тобу бар. Ошолордун аты малаул а'ла. Периштелер өтө көп. Амалыбызды жаза турган периштелер бар, ырыскыбызга дайындалган периштелер бар, жаныбызды чыгара турган периштелер бар, кабырда сурай турган периштелер бар, бейишке алып бара турган, дозокто алып бара турган периштелер бар тугандар. Бирок Алланын алдында улуу периштелер бар, өзгөчө. Жакын периштелердин бир тобу бар, алардын аты малаул а'ла. Алла айтат, ошолор эмне тууралуу талашып тартышып атат, пайгамбарыбыздан сурады. Пайгамбарыбыз айтты, ла адри. Мен билбейм, каяктан билейин алар? Эмне тууралуу талашып атышат? Эң улуу периштелер. Пайгамбарыбыз 3 жолу сурады, Алла Таала үчөөнү да тең ла адри, билбейм деп жооп берди. Каяктан билейин деп. Кийин Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла Таала өзүнүн кудретин, өзүнүн райымын мен белиме койгондо салкындыгын жүрөгүмдөн сездим дейт, көкүрөгүмдөн. Ва тажалла куллу шейли, бардык нерсе ачылды дейт. Алла Таала өзүнүн сырларын, ушундай касиеттерин, маарифат илимдерин ачты дейт. Фаарафту ма фис самавати ва ма фил ард. Кээ-бир риваятта фаалимту ма фис самавати вал ард. Жер мен асмандагын бардыгын илимин Алла Таалам берип койду дейт. Андан кийин Алла Таала кайрадан сурады. Фима яхтасиму малаул а'ла. Малаул а'ла эмне тууралуу талашып тартышып атат? Дегенде пайгамбарыбыз анан жооп берди. Кафарат деди. Ма хунна. Ал кафарат дегениңер эмне деди? Кафарат дегенди угуп алыңыз. Кафарат деген ошол амалдарды кылсаңыз, Алла Таала ошол амал аркылуу сиздин күнөөлөрүңүздү кечирет, каталарыңызды кечирет. Ушуну кафарат деп коет. Адам баласы кыла турган болсо, кечире тургандар. Кайсы дегенде айтты? Машюл акдам илал жамаат.